32 жылдык көз карандысыз тарыхы бар Кыргызстандын бул маанилүү датасын белгилөө иш-чарасына министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Бакыт Төрөбаев катышты. Ысык көлдө уюштурулган саамалыкта көргөзмөлөр жайылган. Буга удаа эле облустагы 53 ардактуу атуулдар сыйланды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Тасмалы Жардыш атындагы Ысык көл облустук музыкалык драма театрынын акыркы 2 жылда эбегейсиз зор иштер жасалды. Кыялдар орундала тургандыгын далилдедик. Оңдогон жылдар бою кыял болуп, кагаз жүзүндө гана чагылдырылган бир ири долбоорлорду ишке киргизе алдык. Кумту алтын кени кайтарылып, Камбарата бир ГЭСи жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча мега долбоорун ишке ашырууда. Биз келечекке оптимизм жана үмүт менен карайбыз. Кудай буюрса биринчи кезекте экономикалык туруктуулукту, ар тараптуу жана туруктуу өсүштү мындан ары дагы бекемдейбиз. Ак Суу районунун Кергеташ айылында Кыдыраке Байсары уулунун күмбөзү оңдолуп ачылышы да ушул күнгө туш келген. Бул жер тарыхый комплекс болгон менен биздин ак суулуктар ойлойбуз, ушул биздин эле тегеректегилер ушул жака келет деп. Жок. Кыргыздын тарыхында өзгөчө орду бар Кыдыракебиздин күмбөзүнө келип зыярат кылып кетем деген кыргыздар жана кыргызстандыктар жана Кыргызстандан четтегилердин көбү келет. Мына ушул жердеги ошо кишинин басып өткөн жолу, ошо кишинин осуяттары боюнча бул жердеги бир 2-3 такта болгон экен. Мына ошону жасаганыңыздарга чоң рахмат. Эгемендүүлүк күнү Балыкчы шаарында да атайын парадтын жүрүшү менен башталып, майрам салтанаттуу белгиленди. Ысык көл облусунун дарбазасы болгон бул шаарда майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү куттуктоо сөзүн сүйлөп, райондун социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүшүнө салым кошкондорду сыйлады. Кудайым буйруп, 2023 жылы 31 август күнү ушул ишибиз аяктап турат. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, муну койгонубуздун максаты Саякбай Карлаев атабыз манас айтып турганы, маңдайында манас атабыз менен Саякбай Карлаев атабыз манас айтып турганы, маңдайындагы манас атабыз менен Каныке энебиздин композициясы чагылдырылып турганы жаштарыбызга, келечек муундарга күч кубат берет деген, патриоттук сезимдерин ойготот деген максатта коюлду. Түп районунда эгемендүүлүк майрамынын расмий бөлүгүнөн кийин аймактын маданият бөлүмүндөгү өнөр ээлери концерттик программа тартуулашты. Ошондой эле республикалык деңгээлде ат чабыш оюнунун 7 түрү өткөрүлдү. Спорттук иш-чараны Камбарата ат сүйүүчүлөр коому жана Түп айыл аймагы уюштуруп, атайын белектерди даярдашкан. Тай жорго, кунан күлүк, кунан жорго, бышты жорго, чоң жорго, аламан. Ушунда 7 түрү болуп атат. Ушул 7 түрүнө бүгүнкү күндө мына Бишкектен, Кара-Балтадан, Токмок, Кеминден бери, Чолпон ата, Кызыл Суу, Тоңдон бери келип атышат. Түптөн да аттар чабылып атышат. Кудай буйрса мына бүгүн жакшынакай маанай жакшы болуп атат. Ушу бизге каржылап берген айыл өкмөткө ыраазычылыгыбызды айтат элек. Мына Эгемендүүлүк бул эркин мамлекетте жашап жаткан эркин кыргыз жарандарынын майрамы. Кыргызстан 1991 жылы эгемендүүлүккө жетишкен. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.